Başladık HSK2'ni. HSK2'de dagı düzelүү söz, бирок биринчиге караганда татаалыраак. Дагы эки бөлүм бар, тиңли жана юэду. Суроолордун саны биринчиден көбүрөөк, 60 суроо жана 50 минутта убактыбыз бар. HSK2'nin суроолоруна мисал карайлы. Биринчи сүйлөмдү угуп, туура жоопту белгилейбиз. Сүрөттү карайбыз, аудиону угабыз жана аудио менен сүрөттүн темасы нейрон, йырма окшошпу, окшош эмеспи? Ошону карап жооп белгилейбиз. 很高兴认识您。很高兴认识您。 Укканыбыздай, сизди тааныганыма кубанычтамын деп турат. Бирок кыздын кебетесин карасак, эч кубанычтууга окшобойт атат. Демек, та бу гаосиң, ренше та. Ошол үчүн би. Экинчи тиңлиинин экинчи бөлүмү сүйлөмдөрдү угуп, сүрөттөрдөн тиңлиинин экинчи бөлүмүндө сүрөттөрдү карап, аудиону угуп, ошого жараша тандайбыз A, B, C, D, E. 5 сүйлөм берилет. 累不累？休息一下吧。没关系，还有一个题就做完了。 Эки жолу кайталайт, мен бир эле жолу кайталап атайын. Бул жерде сурап атат. Лей, чарчадыңбы, чарчабай элесиңби? Баланы бул эгер сөздөрдү толук сүйлөмдү түшүнбөсөк, өзүбүз билген сөздөрдү кармашыбыз керек. Лей, сүйеси. Демек, бул жерде сүйесиге байланыштуу бир эле ушул сүрөт бар. Андан кийинки суроо. 12。妈妈，我比去年高了多少？ 我看看。 Бала апасына сурап атат. Мен өткөн жылдан боюмдагы канчага узарды деп. Демек, бул жерде бул кыз эмес, телефон жөнүндө сөз болгон жок. Бул бүттү. Бул кичинекей бала өзүнүн боюнун өлчөп, анан апасына сурап атат. Демек, сени белгилейбиз. 3。你有小张的电话吗？ 手机上有，我找找。 Бул жерде эки адам сүйлөшүп атат. Бизде эки вариант бар. Бул да болуп калышы мүмкүн. Себеби адамдар отурушат, бир тема үстүндө сүйлөшүп атышат. Может, бирөөнүн телефон номерин сурап атат. Бирок окан шоуди именно мобильный телефон жөнүндө сөз болду. Демек, бини белгилейбиз. 14。外面冷啊，快喝杯热茶。 谢谢。 Лаңла. Демек, сырт аябай суук болуп атат дейт. Суук болуп атканда карды көрдүк, значит, ойлонбостон туруп белгилесек болот экен. 15。给您介绍一下，这就是小王。 你好，欢迎你。 Акыркы вариантыбыз калды. Муну укпай деле белгилеп койсок болот негизи. Жок, угам десеңиз, анда бири достор бири-бирин тааныштырып атышат. То есть бир канча адам жөнүндө сөз болуп атат. Тиңлиинин 3 бөлүмү диалог болот. Биринчи диалогду угуп, анан суроого жооп табабыз. Бул бөлүмдө диалогдон кийин акырында суроо берилет. Ошол суроону абдан жакшылап угуп алышыбыз керек. Аудио башталгы жакта бизде бир аз убакыт болот. Сөзсүз түрдө варианттарды бир көз жүгүртүп, эмне жөнүндө кандай варианттар бар, кандай сөздөр бар, ошолорду байкап алсак болот. 对不起，我来晚了。 没关系，还没开始呢。 女的怎么了？ Суроону уктук. Нюда занмала. Аял жөнүндө сөз болуп сурап атат. Эмне болду ага деп.
диалогтун башында эле туйбучи лайванла деп лайванла деген сөз аябай четко айтылды. Демек, ойлонбостон нени белгилесек болот. Бул жерде шыңбиңла ооруп калдым деген сөз болгон жок. Хайзай шуйжа дагы деле уктап атат деген дагы сөз болгон жок. Төртүнчү бөлүм диалогду угуп туура жоопту белгилейбиз. Мунун 3-бөлүмдөн айырмасы 4 сүйлөм айтылат. То есть эки адам диалог учурунда эки жолу бири-бирине жооп беришет. Ошондой эле тактика биринчи бат-баттан сөздөрдү карап билип алабыз. Жашы, шаңдиан, ийюан. Бул жерде сөзсүз түрдө бир место, бир жер жөнүндө сөз болуп атат. 小姐，请问这个电视机怎么卖？右边这个吗？4890。还有比这个再大一点的吗？有，您到这边来看看。Түшүнгөнүңүздөрдөй эле бул жерде Шаңдиан магазинде болуп атат. Себеби ал жерде сурады Деншижи замамай деп. Канчага турат ушул телевизор, канча турат, канчага сатылат деп сурап атат. Жашы аудитория класстык бөлмөдө ал нерсе жөнүндө сөз болушу мүмкүн, аябай аз мүмкүнчүлүгү, билбейм, ролдордо эле болбосо. Ал эми больницада андай сөз болбойт. HSK-дин тили буфан 4 бөлүмү ошол менен бүтөт. HSK-дин тили буфаны ушундай тапшырмалар менен бүтөт. HSK 2. HSK 2'nin юэду буфан. Бул жерде сүрөттү карайбыз дагы туура жоопторду бул жерге жазабыз. 5 вариант жана 5 сүйлөм. Бул жерде дагы карайбыз. Мисалы бул жерде шойгуолор турат, Бул жерде шойгуолорду издейбиз. Же болбосо HSK юэду ди буфан. Сүрөттөргө карап сүйлөмдөрдүн жанына жайгаштырабыз ABCD варианттары менен. Мисалы ташы во цуй хао да паңё. Та бул үчүнчү жакка тиешелүү, жансыз жана жаны барлар үчүн, именно малдар үчүн. HSK юэду экинчи бөлүмдө сүрөттөрдү карап, бул жерде сүйлөмдөрдүн жанына варианттарды жайгаштырабыз. Юэдунун экинчи бөлүмүндө биринчиге окшош эле бул жердагы берилген сөздөр менен сүйлөмдөрдү, боштуктарды бул жерлерде толтурабыз. Үчүнчү бөлүмү сүйлөмдөрдү окуп, ката же туура экенин аныктайбыз. Мисалы, 这个自行车颜色不错，300元也不贵，我们就买这个吧。那个自行车不贵。Ал велосипед кымбат эмес, жана бутсо жаман дагы эмес. Демек бул туура. Жана 4-чү бөлүмдө сүйлөмдөрдү бири-бирине толуктайбыз. Бул диалог болот негизинен. Суроо жана ага туура келген жоопту табабыз. Видеону паузага коюп, өз алдыңыздарча иштеп көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү сабак жөн гана экзамендеги сынактагы суроолор кандай болот, ошолго эле бир аз маалымат беребиз. Буюрса кийинки сабактарда ар бир суроону майдалап, грамматикалык жактан талдап, кененирээк өтөбүз.